12 bölüm. Musa Efiyopiyalыкtardan ayal aldı. Efiyopiyalыкtardan ayal algan üçün Miriam менен Arun аны жемеледи. Алар мындай деп айтышты: Теңир Мусага эле сүйлөдү беле, ал бизге деле сүйлөбөдү беле? Ошондо бул сөздү Теңир укту. Муса жер үстүндөгү бардык адамдардын ичинен эң момун адам болгон. Теңир күтүлбөгөн жерден Мусага да, Арунга да, Мириамга да мындай деди: Үчөөңөр тең жыйын чатырына келгиле. Үчөө тең жыйын чатырына келди. Теңир булут мамынын ичинде келип, жыйын чатырынын алдында туруп калды да Арун менен Мириамды чакырды. Алар келишти. Ошондо Теңир мындай деди: Менин сөзүмө кулак салгыла. Эгерде силердин араңарда Теңирдин пайгамбары бар болсо, анда мен ага көрүнүштөрдө ачылып, аны менен түштөрүндө сүйлөшөм. Бирок өзүмдүн кулум Мусага андай кылбайм. Анткени ал менин бүт элимдин ичинен ишенимдүү киши. Мен аны менен табышмактатпай, оозмо ооз ачык сүйлөшөм. Ал Теңирдин бейнесинде көрүп турат. Силер менин кулум Мусаны жемелегенден кантип корккон жоксуңар? Теңир аларга каарданып кетип калды. Булут мамысы жыйын чатырынан алыстап кетти. Ошондо Мириамды кардай ак пес оорусу каптап калды. Арун Мириамды караса, ал пес оорлуу болуп калыптыр. Ошондо Арун Мусага мындай деди: Муса мырзам, биздин күнөөбүздү кечир. Биз акылсыздыктан күнөө кылдык. Аны энесинин ичинен чыга электеле, денесинин жарымы чирип өлүү төрөлгөн баладай кылба. Ошондо Муса Теңирге: О Кудай, аны айыктыра көр деп жалынып жиберди. Теңир Мусага мындай деди: Эгерде атасы анын бетине түкүрсө, анда ал 7 күн уялып жүрмөк. Ошондуктан ал стандын сыртында 7 күн камалып, анан кайтып келсин. Мириам стандын сыртында 7 күн камалды. Мириам кайрылып келгиче эл жолго чыкпай ордунда турду. 13 бөлүм. Ошондон кийин эл Хатсейроттон чыгып Паран чөлүнө келип токтоду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Мен Исраил уулдарына берип жаткан Канаан жерин көрүп келүүгө киши жибер. Ар бир уруудан бирден киши жибер. Алар уруу башчыларынан болсун. Муса аларды Теңирдин буйругу боюнча Паран чөлүнөн жөнөт. Алардын баары Исраил уулдарынын башчылары эле. Алардын аттары мындай: Рубейн уруусунан Закурдун уулу Шамуя, Шимон уруусунан Хоринин уулу Шапат, Жүйүт уруусунан Жепундун уулу Калеб, Исахар уруусунан Жусуптун уулу Игал, Эпраим уруусунан Нундун уулу Ошуя, Бенжемин уруусунан Рапанын уулу Палти, Забулун уруусунан Содинин уулу Гадиел, Жусуптан тараган Менаше уруусунан Сусинин уулу Гади, Дан уруусунан Гемалинин уулу Амиел, Ашыр уруусунан Михаэлдин уулу Сетур, Напталы уруусунан Бопсинин уулу Нахби, Гат уруусунан Махинин уулу Гуел. Муса жерди көрүп келүүгө жиберген адамдардын аттары ушулар. Ошондо Муса Нундун уулу Ошуяга Жашия деген ат койду. Муса аларды Канаан жерин көрүп келүүгө жөнөтүп жатып, мындай деди: Түштүк тараптагы ошол өлкөгө барып, тоосуна чыгып, жерин карап көргүлө. Анда жашаган эл күчтүүбү же алсызбы, көппү же азбы, билип келгиле. Ал эл жашаган жер жакшыбы же жаманбы, жашаган шаарлары кандай, ал эл чатырларда жашайбы же чептүү жердеби, билип келгиле. Ал жердин топурагы семизби, арыкпы, бактарак өсөбү же жокпу, билип келгиле. Кайраттуу болгула, ал жердин мөмө жемиштеринен ала келгиле. Бул убак жүзүң бышкан маал эле. Ошентип алар жолго чыгып, Син чөлүнөн Хаматтын жанындагы Рехобко чейинки жерлерди карап чыгышты. Анан түштүктү карай бет алып, Анактын тукумдары Акиман, Шейшай, Талмай жашаган Хебронго чейин барышты. Хеброн болсо Мисирдеги Соан шаарынан 7 жыл мурда курулган эле. Анан Эшкол өрөөнүнө барып, бир шиңгил жүзүмдү кыйып алып, шыргыйга илип 2 киши көтөрдү. Алар анар, анжыр мөмөлөрүндө алышты. Исраил уулдары ошол жерден жүзүм шиңгилин кыйып алгандыктан ал өрөөндү Эшкол деп аташты. Ошентип алар жерди карап чыгып, 40 күндөн кийин кайтып келишти. Алар Паран чөлүнө, Кадешке, Муса менен Арунга жана Исраил уулдарынын жамаатына келип, аларга көргөндөрүн айтып беришти жана ал жердин жемиштерин көрсөтүштү. Алар Мусага мындай деп айтып беришти: Сен бизди жиберген жерге барып келдик. Чын эле, ал жер сүт менен балаккан жер экен. Ал жердин жемиштери мына. Бирок ал жерде жашаган эл күчтүү экен. Шаарлары да өтө чоң, чеп менен курчалган экен. Биз ал жерден Анактын тукумун да көрдүк. Ал жердин түштүк жагында Амалыктыктар, тоолорунда Хеттиктер, Жебустуктар жана Аморлуктар, деңиз жээги менен Иордан боюнда Канаандыктар жашашат экен. Бирок Калеб Мусанын алдында турган элди тынчтандырып, жүргүлө ал жерди ээлеп алалы, анткени биз ал жерди оңойло басып ала алабыз деди. Аны менен барып келгендер болсо, жок, биз ал жердин элдерине каршы бара албайбыз, анткени алар бизден алда канча күчтүү экен дешти.
Ошентип алар карап келген жерлери жөнүндө Исраэль уулдарынын арасына мындай жаман сөз таратышты. Биз карап чыккан жерлер кызыл кыргын, кара сүргүн кетпеген жерлер экен. Биз көргөн кишилердин бардыгы алп кишилер экен. Ал жерден биз анактын алп тукумунан чыккан алптарды көрдүк. Алардын жанында биз өзүбүздү чегирткедей сездик. Алардын көзүнө да чегирткедей көрүндүк. 48-ci Забур. Ырчылар тобунун башчысына Корактын уулдарыныкы. Забур. Бардык элдер муну уккула. Бүт ааламда жашап жаткандар буга кулак салгыла. Карапайымдар да, атактуулар да, байлар да, жакырлар да баарыңар уккула. Менин оозум акыл айтат, жүрөгүмдүн ойлогону билим. Кулагымдын акыл сөзгө бурам, кыл аспапта ойноп, табышмагымды ачам. Аламат күндөрдө душмандарымдын мыйзамсыздыгы мени курчап алганда, эмне үчүн коркушум керек? Өз күчүнө ишенгендер жана көп байлыгы менен мактангандар. Адам өз бир тууганын эч куткара албайт. Кудайга аны куткарып алуу үчүн кун төлөй албайт. Алардын жандарын куткарып алуу баасы өтө кымбат. Эч качан эч кандай баа менен сатып ала албайсың. Адам түбөлүк жашап калыш үчүн жана мүрзөнү көрбөш үчүн жандын кунун төлөй албайт. Акылдуу адамдар, акылсыз адамдар сыяктуу эле өлүп жатышканын, эси жоктор өлүп дүнүйөлөрүн башкаларга калтырып жатышканын ар бир адам көрүп турат. Алардын ою боюнча үйлөрү түбөлүк турат, үй жайлары укумдан тукумга калат, ошондуктан жерлерин өздөрүнүн ысымдары менен аташат. Бирок адамдын атак даңкы түбөлүккө тура бербейт. Ал өлө турган жаныбарларга эле окшоп калат. Алардын бул жолу өздөрүнүн акылсыздыгы, бирок артынан ээрчигендер алардын ойлорун жактырышат. Койлордой кылып аларды өлгөндөр жаткан жайга камашат. Аларды өлүм кайтарат. Эртең менен адил адамдар алардын үстүнөн бийлик жүргүзүшөт. Алардын күчү кетет, алардын турагы мүрзө. Бирок Кудай мени кабыл алганда, жанымды өлгөндөр жаткан жайдын бийлигинен куткарат. Адам байый баштаганда, анын үйүнүн атак даңкы арта баштаганда эч коркпо. Анткени ал өлүп бара жатканда эч нерсени ала кетпейт. Анын атак даңкы да аны ээрчип кетпейт. Ал тирүү кезинде өз жанын кадырлап кастарласа да, өзүн өзү камсыз кылган үчүн адамдар аны макташса да, ал өзүнүн ата-бабаларынын артынан барат. Алар эч убакта жарыкты көрүшпөйт. Урматтуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош. 2 бөлүм. Амос уулу Ишаиянын жүйүт менен Иерусалим жөнүндө көргөн көрүнүшүндө айтылган сөз. Акыркы күндөрү Теңир үйү турган тоо бардык тоолордун башына коюлат. Бардык дөбөлөрдөн жогору көтөрүлөт. Ага бүт элдер агылып келишет. Көптөгөн элдер келип, келгиле Теңирдин тоосуна чыгып, Жакыптын Кудайынын үйүнө кирели. Ал бизге өз жолдорун үйрөтөт. Ошондо биз анын жолдору менен жүрөбүз. Анткени Сиондон мыйзам чыгат, Иерусалимден Теңирдин сөзү чыгат дешет. Ошондо ал элдерди соттойт, көп уруулардын айыбын ашкере кылат, кылычтарын соко кылып, найзаларын орок кылып кайра согуп иштеп чыгышат. Бир эл бир элге кылыч көтөрбөйт, ошондон кийин согушууга үйрөнүшпөйт. О Жакып тукуму, келгиле Теңирдин жарыгында жүрөлү. Бирок сен өз элиңди, Жакыптын тукумун таштап койдуң, анткени алар чыгыштан көп нерсени үйрөнүп алышты. Алардын пелиштиликтердикиндей сыйкырчылары бар, алардын башка элдердин уулдары менен байланышы бар. Алардын жери алтын менен күмүшкө толду, байлыгына эсеп жетпейт. Алардын жери аттарга толду, арабаларына сан жетпейт. Алардын жери буркандарга, колдору менен жасаган нерселерге толуп кетти. Алар өз колдору менен жасаган нерселерге табынып жатышат. Ошентип адам ийилди, ошентип адам басынды, сен аларды кечирбейсиң. Теңирдин коркунучунан жана анын улуу даңкынан качып, аскага бар, жерге жашын. Адамдын менменсинген көздөрү жер карайт. Текебер адам кемсинтилет, ошол күнү Теңир гана жогору турат. Анткени Себайот Теңирдин күнү бардык текеберлерге, менменсингендерге, көтөрүлгөндөргө каршы келет. Ошондо алар кемсинтилишет. Теңирдин күнү Лебанондун бийик, менменсинген бардык кедирлерине да, Башандын эмендерине да, бардык бийик тоолорго да, бардык бийик дөбөлөргө да, ар кандай бийик мунараларга да, ар кандай бекем дубалдарга да, Таршыштын бардык кемелерине да, алардын суктандырган жасалгаларына да каршы келет. Ошондо текебер адам кемсинтилет, менменсинген адам жер карайт. Ошол күнү Теңир гана жогору турат. Буркандарда таптакыр жок болот. Теңир жерди кыйратканы турганда, адамдар Теңирдин коркунучунан, анын улуу даңкынан качып, асказоолордун жаракаларына, жердин түпкүрүнө киришет.
Ошол күнү адамдар табынуу үчүн күмүштөн жана алтындан жасап алган буркандарын көр чычкандарга жана жарганаттарга ташташат. Теңир жерди кыйратыш үчүн турганда адамдар теңирдин каарынан, анын улуу даңкынан коркуп, аскалардын капчыгайларына, тоолордун жаракаларына качып киришет. Силер таноосунда деми бар адамдан үмүт кылганыңарды койгула. Адам ким? 10-бөлүм. Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилен кыла албайт. Эгерде ошондой болсо, адамдар Кудайга курмандык алып келүүнү токтотуп коюшмак. Анткени бир жолу курмандык алып келүү менен биротоло тазаланып калышса, анда алар өздөрүнүн күнөөлөрүн сезишмек эмес. Бирок жыл сайын алып келинген курмандыктар күнөөнү эске салып турат. Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт. Ошондуктан Машаяк бул дүйнөгө келгенде мындай деген эле: сен курмандыктарды, тартууларды каалаган жоксуң, бирок сен мага дене даярдап койдуң. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыктар сага жакпайт. Ошондо мен мындай дедим: мына, түрмөк китепте мен жөнүндө жазылгандай, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Машаяга дегенде курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң, деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынып келинүүчү курмандыктар эле. Андан кийин мындай деп кошумчалады: мына, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн биринчисин алып таштайт. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машаяктын бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра алып келип, күн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт. Ал эми Машаяк күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду. Ал бардык душмандарынын өзүнүн бут алдына жыгылышын күтүп жатат. Анткени ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилен кылды. Ыйык рух да бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени ыйык жазууда мындай деп айтылган: ошол күндөрдөн кийин алар менен түзө турган келишимим бул, дейт Теңир. Мыйзамдарымды алардын жүрөктөрүнө салам, акылдарына жазам. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок. Ошентип, бир туугандар, ыйык жайга Ыйса Машаяктын каны аркылуу жаңы жана тирүү жол менен кирүүгө укугубуз бар. Бул жолду ал бизге көшөгө аркылуу, башкача айтканда, өзүнүн денеси аркылуу ачты. Кудай үйүн башкарган улуу ыйык кызмат кылуучубуз бар. Ошондуктан жүрөгүбүздү булганган абийирден кан чачуу менен тазалап, денебизди таза сууга жууп, Кудайга таза жүрөк жана бекем ишеним менен жакындайлы. Өзүбүз жарыялаган үмүттү бекем сактайлы. Анткени убада берген Кудай ишенимдүү. Бири-бирибизге көңүл бөлүп, бири-бирибизди сүйүүгө жана жакшы иштерге үндөйлү. Чогулушка барбоону адатка айландырып алган кээ бирөөлөргө окшоп, чогулуштарыбызды калтырбайлы. Ал күндүн жакындап калганын билгендиктен бири-бирибизди сергек болууга чакыралы. Эгерде биз чындыкты билип туруп, атайлап күнөө кылсак, анда күнөөлөр үчүн чалына турган башка курмандык жок. Тескерисинче, сотту жана каршы чыккандарды жеп жутууга даяр турган жалындаган отту коркунуч менен күтүү гана калат. Мусанын мыйзамын бузган адам 2 же 3 күбөнүн көзүнчө ырайымсыздык менен өлүм жазасына тартылган болсо, Кудайдын уулун жана өзүн ыйыктаган, келишимди бекиткен, канды тебелеп тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар? Анткени өчтү мен алам, тиешесин мен берем, жана дагы Теңир өзүнүн элин соттойт деп айткан аны билебиз. Тирүү Кудайдын колуна түшүү өтө коркунучтуу. Силер өзүңөрдүн мурунку күндөрүңөрдү эстегилечи. Чындыкты билгенден кийин азаптуу күрөшкө чыдадыңар. Бирде көпчүлүктүн алдында кордолуп азап тарттыңар. Бирде ушундай кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жаткандардын кайгысына ортоктош болдуңар. Туткунга алынгандардын да кайгысына ортоктош болдуңар. Мал мүлкүңөрдү талап тоноп кетишкенде кайгырган жоксуңар. Анткени асманда андан жакшы түбөлүктүү байлыгыңар бар экенин билчүсүңөр. Ошондуктан кайратыңардан жазбагыла. Анткени ал үчүн чоң сыйлык бар. Кудайдын каалоосун аткарып, анын убадалаганын алуу үчүн силерге чыдамкайлык керек. Анткени аз калды, абдан аз калды. Келе турган келет, кечикпестен келет. Адил адам ишеними менен тирүү болот. Ал эми олку солку болгон адамга менин жаным ыраазы болбойт.
Биз болсо жок болуу үчүн атка кетенчиктегендерден эмеспиз. Тескерисинче жаныбыздын куткарылышы үчүн ишенгендерденбиз.